эртеден эле ата бабаларыбыз бул жазды абдан күтүп келишкен. Анткени бекер жеринен айтылган эмес ата бабаларыбыз да. Жаздын бир күнү бир жылды багат деп. Бул жаздын келиши менен адам баласынын жан дүйнөсү жаңырат. Бул жаз деген бул тазалыктын белгиси, бул токчулуктун белгиси. Мына март айынан баштап биз эмне кылышыбыз керек? Биз албетте биринчи өзүбүздүн тазалыктан башташыбыз керек. Биздин жашап аткан жерибиз, үйүбүздүн тегереги, айланабыз жана ушул биздин борборубуз болгон Бишкек шаары эң таза шаарлардан болуш керек. Биз кайдыгер болбошубуз керек. Биринчи үйдүн тегерегин тазалап, арыктарды тазалагандан мурун албетте биз район болобу, шаар болобу, кайсы жерде болбосун баардык жерге активдүү катышып, шаарыбызды таза дүйнөдөгү эң таза шаарлардын катарына киргизишибиз керек. Мына жакында Нооруз майрамы келе атат. Нооруз майрамы бул дүйнөлүк деңгээлде белгиленген майрам. Бекер жерине бул март айына туш келген жок. Анткени март айына биринчи жердин бети чийилип, соко менен жер айдап, анан тигиреки эгин сегишет. Элдер жакшылык кылышат. Алла Тааладан суранышат. Мисалы үчүн ушул жылы жакшылыктын жылы болсун, токчулуктун жылы болсун, бейпилдиктин жылы болсун деп. Эгерде биз айлана тегерегибизди тазалап, дүйнөбүздү арулап, жана дагы шаарыбызды көрктөндүрүп, анан тигиреки чет эл көлүктөрдү тартып инвестицияны алып келип, экономиканы көтөрсөк, биз албетте гүлдөгөн эң жакшы 10 мамлекеттин арасына сөзсүз түрдө киребиз деп ойлойм.